баягы 28 март боюнча кандай пикирдесиз? Ушул боюнча коомчулукка аябай талкуулуу. Я. Анан эми боюнчачы? Ошентип Ош шаарында аялдардын эл аралык майрамына арналган салтанаттын чуусу али күнгө чейин токтогон жок. Экинчи борбордо өткөрүлгөн быйылкы майрам эстен кеткис болду окшойт. 700 айымга көрсөтүлгөн сыйырматтын негизги багыты жакшы. Бирок калаанын казынасынан бөлүнгөн каражаттын 203 миң сому жолдо жоголуп, бирок өз учурунда иш ачыкка чыгып, калаанын капчыгына кайрадан кайтты. Анда каражат кандай жолдор менен жок болгонун ачыктап берели. Маны мисалы Калматовдон барып сураңыздар. Эми бул турмушта ар кандай болот да, пайдаланган болот. Макул мен мэрияга постоянно жардам берип жүргөм, жардам бере берем, документарный эч нерсе эмес деп, ошондой болду да, жардам берилди да. Мен чынында ооруканада жаткандыгым аныктап эле айта алдым го. Эми сиз айтып атасыз. Сиз прокурорсузбу? Сиз сурасаңыз болот, документ. Жок, сиз прокурорсузбу? Жок, прокурор эмесмин, бирок документтер жасап берип туруш ушул. Иштин башы мындай башталган. Ош шаардык бийлиги шаардагы 700 айымга 8 март аялдардын эл аралык майрам менен куттуктап, белек берүүнү туура көрүшөт. Майрамдык салтанатты айымдарды куттуктаганы жакшы, бирок белекке берилүүчү сүлгүлөр сапаты жагынан мыкты. Түркияда өндүрүлгөн сүлгүлөр болоору айтылган. Баары максатталып, акча каражаты буйруктун негизинде шаардык бухгалтерия аркылуу мэриянын социалдык бөлүмүнүн бир кызматкеринин банктык эсебине которулган. Ал кызматкер социалдык бөлүмдүн башкы адиси Айгүл Калматова болчу. Негизи эле ошол жанагы айтып атпайсызбы, мен акчаны апарып бердим депчи. Бирок ошол акчага негизи келишим түзгөн жоксуздар. Ал сиз баягы анткени жоопкерчилик акчаны сизге бөлүп берди. Акча ошол мага которулду. Андан кийин мен акчаны келишим түзүлгөн жок. Бирок чындыгында. Себеби ал мыйзамдуу же мыйзамсызбы келишим түзүлгөн? Бул келишим түзүп, ошолорду баардыгын эмне кылып туруп, баягы поставщикти ошол жерге өздөрүнө чакыртып, раз бөлүп аткандан кийин комиссиянын менеси, мисалы үчүн ошол жерге сметага руководитель аппарата кол коюп атат, туурабы? Бухгалтерия бөлүп атат. Ошолор чакыртып, ошолор требовать этиш керек эле да, бул кагаздан финансовый отчеттордучу, туурабы? Кызыктын баары ушул жерден башталат. Башкы бухгалтер бул жерде ишенип берилген каражатты Калматова өзү гана иштетип, баардык буюм тайымдарды алышы керектигин, ортомчулар болучу болсо, анда келишим түзүлүп, каражатты тагыраагы 740 миң сом акчаны товарды камсыздап берген адамга котормокпуз дейт. Ошол соцфонддун эле соцфонддор эле төлөнбөгөн мүчүлүштүк болгонбу же андан башка да? Калган бардыгын эми оригинал катары эле алып келишкен. Бирок изначально башында эле уже подозрение болгон. Бирок ошол жана договор түзгөн адамдын өзүнүн атынан келгенби акча? Бул жерде кандай десем, подотчетное лицо деп коет. Подотчетное лицо катары алган биздин кызматкерчи. Когда подотчетное лицо катары алганда, ал өзү барып алыш керек да. Товарды бардыгы өзү барып алыш керек, келишим түзүлбөйт ал учурдачы. Өзү алыш керек. Эгерде келишим түзгөндө биз тескерисинче которуп бермекпиз да. Бизге поставщик болгон тарапка акчаны которуп бермекпиз. Сиздер акчаны кимге котормусуздар? Акчаны биздин кызматкерге которобуз. Ким ошол? Калматова Айгүл. Калматова Айгүл. Бирок ошондо жанагындай мисалы соцфонд төлөнбөгөн документтерди сиздерге ким алып келди? Калматова алып келген. Калматова алып келди. Мисалы башка адам ошол договорго башка адам жазылып, анан нараттан ошол келишим түзүп аткан юрлицо башка адам болсо болобу? Не, болбойт. Болбойт. А ушул документте ушундай мүчүлүштүк барбы? Значит, биз Новый магазинден алдым деп документ келген да. Документ Новый магазинден алдым дегенчи. Алса алып, эми биз барып текшере албайбыз да. Кайсы эмне деген ошодон ошол эмне деген магазин деп көрсөтөт? Ал эми азырынча конфиденциальный боюнча эле жүрөт. Конфиденциальный боюнча жүрөт. Айтылган органдар билет, прокуратура билет. Коомго ачыктаган болбойбу? Мисалы сиз билбейсизби, мисалы мына магазинден алыпты, же базардан алыпты, же мына болсонун атынан документ. Маны мисалы Калматовдон барып сураңыздар. Ошол алганда. Майрамдык салтанат өтүп, бухгалтерияга отчет тапшырганда,
Кара Суу базарынан алынган сүлгүлөр шаардагы Курманжан Датка көчөсүндөгү City Market'тин документтери менен отчет жабылмак болот. Бирок аны бухгалтерия кабыл алган эмес. Негизи ушул баягы отчетторду кабыл алууда сиздин жоопкерчилигиңиз канчалык болот? Жоопкерчилигим толук эле болот. Кабыл алабыз. Бирок туура эмес ошол мүмкүн жасалмаган отчетторду кабыл алып алсаңыз анда ага ким жооп? Сиз жооп бересизби? Мен да жооп берем. Жасалма отчет тапшырган адам да жооп берет. Мен деле жооп берем. Сиз да жооп бересиз. Жана кээ бир немелерде бардык тиешелүү документтерди алып келсе, биз негизинен копияларын алабыз да. Копиясын алып келсе, карап, сайттардан кээде текшеребиз туура эмес дейинчи. Мисалы, салык кызматына регистрация болгонбу депчи. Быйылкы жанагы эмени кантип кабыл алдыңыздар? Быйылкыны кабыл алган эмеспиз да. Ошодон башталган да. Кабыл алынган эместен башталган да өзү. Бирок сиздерге документ келгенби? Документ келген. Документ келип, документте чындап мүчүлүштүктөр болгон башында эле. Кандай мүчүлүштүк? Мисалы, соцфондо төлөнбөгөн документ алып келген да. Соцфонд төлөнгөн эмес экен да, аны ошодон башталган да өзү. Сизде документтер бар да, ошону мисалы азыр көрсөтөт. Аз документтерди прокуратура алган боюнча эле неме кылышы элек, иш бүтсүн депчи. Акты бар. Прокуратурага бердим деген. Документтерди бердим деген. Анан Айдар Бакыевдин документи кантип келген? Анан жок, анан Айдар Бакыевдин анан кийин эмне кылдык дагы Самара жана поставщик менен Айдар Бакыевдер дагы мындай эмнеси бар экен, тааныштыгы бар экен. Анан менин дагы тааныштыгым бар. Анан ошондон мындай эмне кылдык да, такыр эмне документтерибиз эч өтпөй атат. Анан кийин сен деле мындай сенде деле мындай сатат экенсиң, оптовый сатасың, андай мындай деп ошентсек, макул мен мэрияга постоянно жардам берип жүргөм, жардам бере берем, документарный эч нерсе эмес деп ошондой болду да, жардам берилди да. Бирок кийин дагы бизге убакыт берилди. Убакыттын 30-мартта алып келип туруп Самара Садыкова тиешелүү документтерин алып келип берди. Бергенде деле уже до сих пор кабыл албай коюшту. Ошондон кийин кабыл албады. Анан жанагы Эме деп атпайбы? Ал эми баягы сиздин мындай аяшыңыз, үй бүлөлүк мамиле бар деп атпайбы? Ал чынбы? чын мен тааныйм Айдар Бакыевдичи, тааныйм. Эми мындандай да ош кичинекей, мисалы үчүн мен сени деле тааныйм, туурабы? Сен мени деле тааныйсың. Ушундай менен тааныштар. Жана бири-бирибизге мындай кээде жардам керек болуп калат, жардам жашабыз. Бирок мындай сиздер мамлекеттик кызматкерсиздер да, муниципалдык кызматкер. Мамлекеттин талаптарын сиздер кынтыксыз аткарсаңыздар. Ошол учурда мисалыга жана документтер кабыл алынбай атканда, ошол кимдир бирөөлөрдүн документин алып келип, Айдар Бакыевдин документин алып келген негизи мыйзамда туурабы? Туура эмес. Анан кийин өзү баягы Эми шаардын казынасынан коргон каражатты жасалма документтер менен жапканга көмөктөшкөндөр жөнүндө сөз кылалы. Мындан бир канча убакыт мурун Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов өзүнө жаңы кеңешчи дайындайт. Ал Айдар Бакыев болчу. Бул ишке Бакыев кантип аралашып жатат деп жатсаңыз керек. Кала башчынын кеңешчиси Бакыев Калматова менен үй бүлөлүк карым-катнашта болушкан. Башкача айтканда Айдар Бакыевдин аяшы болгон. Бул байланышты экөө тең четке каккан жок. Бирок Бакыев чоң суммадагы каражат экенин билбептирмин дейт. Менде дагы көптөгөн документтер өтөт да, колуманчы күнүнө. Көптөгөн документ өтөт. Ошол жерден байкалбай өтүп кетиши мүмкүн. Бирок ал биздин документ жараксыз деп табылды. Жок, ооба документтер өтөт, бирок ошол сиздин документиңизди бирөөлөр пайдаланып атканын кандай кабыл алдыңыз? Ошону билип туруп эле бергенсизби? Эми бул турмушта ар кандай болот да, пайдаланган болот. Мен ар дайым жардам беришке аракет кылам, ар дайым көмөктөшкөнгө жардам. Жок, ооба жардам бергениңиз жакшы, бирок мыйзамдын негизинде баягы өзүнүн эрежеси менен болуш керек дейм. Мисалы сиз азыр көрөрмандар мындай кандай кабыл алып калат дейм да. Сизди мисалы жардамыңыз туура, бирок мыйзамга таянабыз да. Мыйзамга таянган туура, бирок биздин документ өткөн жок. Ошол документ товар берген адамдар айырмасын төлөп, ал иш бүткөн. Биз Айгүл Калматова менен кандай байланышыңыз бар? Айгүл Калматова Ош шаарында мэрияда социалдык бөлүмдө иштеген. Ал жетекчи катары биз жардам берет элек, ал да бизге жардам берет эле. Биз Аяшыңыз экени аныкпы? Үй бүлөлүк катнаш барбы? Катнаш бар, албетте бар, да, бар. Аяшыңыз деп туурабы? Ооба. Аяш.
Кызык, кала башчысынын кеңешчиси шаардагы коротулган каражаттарга качантан бери өзүнүн мөөрү басылган документтерин берип келди экен. Жасалма документтер үчүн жоопкерчилик бар экенин билген эмеспи? Мындай чуулуу ишке аралашкан инсанды кеңешчиликке алып жатканда Алмаз Мамбетов тарых таржымалына кызыктыбы деген бир топ суроолордун башы бош калууда. Эмне үчүн жасалма документти мисалы ошол сиздин кеңешчиңиздин жасап бергенине кандай кабыл алдыңыз? Мындай моралдык жоопкерчилик кандай болот? Ошол кишинин аны мен билбейм. Ал эмне жасап берчү? Жок, мына мен айтып атам азыр. Мисалы Эми сиз айтып атасыз. Сиз прокурорсузбу? Сиз сурасаңыз болот, документтер. Жок, сиз прокурорсузбу? Жок, прокурор эмесмин, бирок документтер жасап берип туруш ошол киши. Анын документтерин эч ким кабыл алган жок. Бирок ошол поставщик өзү ошол жанагы полотенцелардын башка сапаты менен келген арзанырактарын ордо компенсация, то есть айырмасын төлөп берип атат. Бул тармакты көзөмөлдөгөн вице-мэр Венера Рыскулова бул өткөн ишке эч кандай тиешеси жоктугун айтып, каржылык маселелерди тейлеген жетекчилер бар. Акча маселесинде алар жооп берет деген гана жоопту узатууда. Бирок көзөмөлдөө жагы Рыскулованын жоопкерчилигинде болгон. Жок, ошол сизде ошол жерде мыйзамыбызга акча каражатын көмүрөт. Жок, мен финансыга жооп бербейм. Бул биринчиден. Эгерде ошол иш-чара үзгүлтүккө учураса, же кандайдыр бир коноктор келбей калса, же бир именно уюштуруу маселесинде кандайдыр кемчилик болсо, мен ошол нерсеге жооп берем. Ал финансылык вопросторго мен жооп бербейм. Акча кечиресиз эмеден бөлүнгөнбү, бюджеттен бөлүнгөнбү же фонддон бөлүнгөнбү? Берилген сизге. По-моему, резервный фонддон бөлүнгөн ошол. Анда сиз өзүңүзгө тизиле которуп турдуң. Неге мага? Өзүңүздөргө эле берилген. Неге мага берилет? Мен бир тыйын акча албаймын. Ал акча маселесине бизде аппарат жетекчи бар, финансылык тармакка жооп берген. Ошолордон интервью алсаңыз болот. Жок, ошол сиз эрежесин айтып бердиңизчи, ошол кандай өтөт ошол? Сиз кат жазып атасыз, сиз ошол акча каражаты керек дедиңиз. Ошонун эрежеси кандай өтөт? Кайсы жактан билүүнү аласыздар? Ал буйрук менен чыгат. Буйрукту биздин биринчи вице-мэр бекиткен, сметаны аппарат жетекчибиз бекиткен, ошол финансыга жооп бере турган. Ошолордон маалымат алсаңыз болот. Бирок эмечи, жана прокуратура сизге дагы чара эме сунуш көрүлсүн деген бар, кандай болот? Эми жаза берет да. Жок, ал эми мыйзамды талап кылган орган жөн жаза. Мыйзамды талап кылса, мыйзамды жооп бердик. Майрамдык иш-чарага бийликтерди камсыздап берген жекешкер Самара Садыкова менен да телефон аркылуу байланыштык. Ал жүз арчылар Түркия Республикасында өндүрүлгөн сапаттуу товар болгонун, шаардык бийликтин иш аракетинин арты менен жеке өзүнүн жашоосуна чоң залакасы тийгенин айтып, даттана тургандыгында эскертүүдө. 8 мартта бир күн калганда, ошо 7 мартта бир күн калганда, 1,5 күн калганда мага оплата кылышты. До этого они мне заклад ничего не давали. Мен улар айткан товарын алып барып бердим, тапшырдым. Мен документини да тапшырдым. Мен канча жолу алып барып буларга накладной барбы, квитанциясы барбы, несі керек, патент барбы, канча жолу алып бардым. Мени именно документими мына рукапы принимать этпей койду. 5 жолу алып бардым. Бир алып барганда 5 жолу алып бардым. Ары бир алган жеримден алып бардым. Булар дагы прокуратурага жазды. Чачык мындай өзбекстандык подделка андай мындай деп. Лично мен закупать кылган адамдарымын жанына булар барган эмес эч кимиси. Я могу даже доказать. Они мне ничего не доказывали. Булар ушундай кылган болсо, они должны были мне доказать. Мен ушундай эле бир айдан кийин документ принимать этпегенден кийин эле айтканмын. Баарын топтоп, мага чачыктарды полностью топтоп сактап койгулар. Мен кеткен жол кыраны менеттин акчасын алып калып, калган акчаңарды кайтарып берем дегенмин. Ошондо башым ауыртканда. Я бул ишти, они зная, что я буду иметь долю, мени чакырышкан, мага заказ беришкен. Мен бекерге аткерип бербейм, мага мэрия зарплата бербейт. Бул ишти шаардык прокуратурада териштирип, бирок кылмыш ишин ачкан эмес. Анын себебин сунуш бердик, каражат ордуна толукталды деген гана жоопту узатууда. Ал боюнча кылмыш иш козголгон эмес. Ал боюнча жөн текшерүүнүн негизинде гана сунуш берилип, сунуштун негизинде акча өндүрүлгөн. Сунуш менен чектелген. Ал кылмыш эмеспи негизи? Каражатты максатсыз пайдаланган. Ал эми ар бир материал менен өзүнчө баа берилет да. Аны текшерген да кызматкерлер текшерип чыгып, ал жерде эми баягы алынган товар менен разница чыгып калган. Анан малозначительный сумма деп коет. Биринчиден, экинчиден
азыр мен көрбөй туруп материалды пока эсимден чыгып калыптыр, но бирок текшерүүнүн алкагында справка менен гана чектелип туруп, ошондой кылып туруп сунуш берилген. Прокурордук акты чара көрүү актысы келтирилген. Бирок ушул жерде бир суроо пайда болот. Шаардык кеңештин депутаты Хулькар Исамова жазган арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталбай калганы, текшерүү жүрүп, баары ачыкталып, бирок кылмыш иши ачылбаганы түшүнүксүз жагдай болуп калууда. Жанагы бюджетти каражатты максатсыз колдонуу деген. Ошол деген статья бар. Ошо менен булар иш козгош керек эле. Бул жерде явный, муну сен айтып атпайсыңбы азыр? Мошенничество бар экен да. Кара судан сатып алып атат, бирок булар башка магазинден алды кылып туруп, баягындай немелерди жолдорун тазалап атышат да. Бул жерде явный неме бар, кылмыш бар. Козгош керек. Анан козгоп алып, себеби мындай да, бул жерде разногласиялар көп болуп коет. Сен айтып атасың, бирөө арыз жазып атат. Значит, арыз жазган адам ал материалды кошуп туруп, тиркеп, анан кийин берип атат. Ал жакачы. Анан алар менен мына акча бөлгөн адамдар, мамлекеттин адамдары, ортодогу жегич адамдар башка немелерди алып келип атат. Дәлдеп башка жагынан баягы өздөрүнүн немесин, жолун тазалап атат да, кылмыштуу жолдорун тазалап атат. Ошол үчүн бул нерсе боюнча сөзсүз түрдө кылмыш иши козголуш керек. Кылмыш иши козголуш эмнеге керек? Себеби бул жерде тергөө амалдары жүргүзүлүш керек да. Ишти козгобой сурак кылса болот. Баягы тергөө амалдарына кирет сурак. Бирок иш козгобой эле сурак кылса болот. Бирок жанагы беттештирүү деген неме бар да. Беттештирүү деген тергөө амалы бар. Разногласиялар болгондочу, бул учурга уже сөз түрдө кылмыш иши керек да. Эми кимге кандай чара көрүлгөндүгүнө келели. Шаардык прокуратурасы вице-мэр Рыскуловага жана Башкадис Калматовага катуу тартиптик чара көрүлүүсүн сунуш кылган. Биринчиден, прокуратуранын сунушу кагаз жүзүндө гана эске алдык деп жазганы менен иш жүзүндө шаар бийлиги толук аткарган эмес. Жыйынтыгында Калматовага жана ошол учурда социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Масуда Айдарбековага тартиптик чара көрүлгөн. Айтмакчы, 8 март иш чарасы пландалып жаткан учурда Айдарбекова ден соолугуна байланыштуу ооруканада жаткан. Анын тастыктаган бир канча фактылары да бар. Негизи мен өзү ал учурда 28-ден баштап 7-сине чейин немеде эндомент ооруканасында операциялык больницада жаткан, бирок 7-си күнү эртең менен ишке чыккан. Анан буйрукта негизи буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмгө жүктөлгөн. Анан бирок эмгекке жарамсыздыгым боюнча немен бар, баракча бардым, операция болгондугум анык. Баягы иш чараны уюштурууга катыштыгым болгон эместен ошол неделеде, ошол аралыкта. Шаар мэр Алмаз Мамбетов жетектеп турган учурда бул иштердин чоо жайына жыйынтыгы жөнүндө пикирине кызыктык. Мамбетов пикирин билдирүүдөн бир канча жолу баш тартты. Бирок ыңгайы келген жерден акыры пикирин уктук. Анан жумушта жок жанагы Масуд Айдарованын чара көрүнүшү кандай? Ал мезгилде кызматта болгон эмес экен, жумушта болгон эмес экен. Больницада болгон. Мыйзамдуу элеби? Мыйзамдуу эле. Конечно. Мен мезгилде иштеген эмес экен да. Ал жерде сиз болуп аткан иштин баарын билесизби? Же мен билем. Мен билем, мен ошон үчүн аларга баягы дисциплинарный изысканияны мен берип атам. Түшүндүрүп айтып коесузбу ошол кандай себеп менен, анын кандай күнөөсү бар? Эми иш сурооңор болсо ошо прокуратурага алып кайрылгыла. Кайрылгыла? Болду анда. Мен силерге билгенимди айтып бердим. Рахмат сизге. Каражат ордуна толукталды деген менен юридикалык жоопкерчилик эч кимге каралган жок. Бул үчүн Ош шаардык прокуратурасы түздөн түз
ишке жооптуу. Арыз жазылып, шаардык прокуратурага келип түшкөндөн кийин 14 күн ичинде каралып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган эмес. Андан сырткары кылмыш жаза кодексинин 210 беренеси, ушул эле кодекстин 379 беренеси менен кылмыш иши ачылыш керек эле. Эгер чындап кылмыштын курамы жок болгон учур болсо, анда кылмыш жаза процессуалдуу кодексинин 27 беренесине таянып иш кыскармак. Бул иште жасалма документ, ишти жаап жашыруу, ишенип берилген мүлккө кыянаттык мамиле кылуу сыяктуу бир топ фактылар үчүн эч ким эч кандай жаза алган жок. Демек Ош шаардык прокуратурасы кантип ушул жагдайга көз жумду деген күмөн ой пайда болот. Аман туруңуздар.